Салам достор, анда эмесе биз бүгүнкү теманы фейк маалыматтар эмнеге чын маалыматтарга караганда бат жайылат деген теманы сүйлөшөбүз. Учурда интернеттеги фейк, башкача айтканда жалган маалыматтарды көзөмөлгө алуучу бир да орган жок. Бирок эгер көзөмөл болсо, сөз эркиндигин чектөө болуп калат. Эскерте кетсек, жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет биздин жарандардан туура эмес такталбаган маалыматтарды тараткандыгы үчүн кечирим суратылган. Анда эмесе аудио билдирүүгө көңүл буралы. Мен Шайкулов Кубанычбек Карыбекович 1980-жылы 24-февраль Жалал Абад шаарынын Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарында туулганмын. Жалал Абад шаарынын тургуну болом. Тулпа тайшылуу кызматында тайшыл болуп иштейм. Бүгүн 21 март 2020 жылы WhatsApp түйүндөрү аркылуу өзүмдүн уюлдук телефонумдан Орто Азия жана Благовещенка айылдарынын отцеплениясына чыгып кеткен больнойлорду качып чыгып келип, больницага келип, шаардык ооруканада врачтарды тополоң салды. Маскалар жетишпейт, дары-дармектер жетишпейт, спецформалар жетишпейт. Врачтар бүт ишин тополоңуп, ишин тыштайбыз деп тараткан маалыматтын бардыгы жалган. Булар чындыкка дал келбеген маалымат. Мен ошол себептен Кыргыз элинде кечирим сураймын. Жалал Абад шаарында абал тыптынч, туруктуу, эч кандай больнойлор качкан эмес. Жалган маалымат бунун бардыгы. Мен жалган маалымат тараткандыгым үчүн Кыргыз элинден катуу кечирим сурайм. Кыргыз эли мени кечирип койгула. Анда эмесе мынакей угармандар, фейк маалыматтарды жаратып таркаткандыгы үчүн биздин жарандар Кыргыз элден кечирим сурап жатышат. Жана ушул сыңарындай видеолорду тапсаңыздар болот. Фейк маалыматтар жалпысынан эч качан жакшылыкка алып келбейт. Дүйнөдө ошол такталбаган маалыматтарга ишенип, адам өлтүрүүлөр да болуп жатат. Жана биздин билишибиз керек болгон эки нерсе: дезинформация жана мисинформация. Биз көбүнчө мисинформацияга туура келебиз. Анткени дезинформация менен мисинформациянын айырмасы мындай. Дезинформация бул белгилүү бир адам белгилүү бир максатты көздөп жасаган атайын фейк маалымат. Ал эми мисинформация ошол фейк маалыматты билбей башка адамдарга жөнөтүү. Мисалы, бизде көбүнчө саясат учурунда туура эмес маалыматтар келет. Ал маалыматты WhatsApp аркылуу келет. Аны деле ошол бир белгилүү бир адам атайын дезинформация жаратып элдерге жиберген. Ал эми аны көргөн элдер билбей мисинформацияга түшүп, аны дагы башка элдерге жиберүү. Биз ошондой нерсеге алдырбашыбыз керек. Жалпысынан айтканда, фейктерге каршы күрөшүү бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө боюнча кыйынчылык жаратылып келет. Ошондуктан угармандар, медиа сабаттуулугубузду жогорулатып, фейктердин бетин өзүбүз дагы айтсак болот. Өзгөчө бул жылы COVID-19 илдетине байланыштуу көп нерселер айтылууда. Бири-бирине WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөтүп, жаңылыктарды айткандар аябай көп. Бирок маалыматтар ар дайым туура боло бербейт. Алар ушак жаратып түшүнбөстүккө алып келишет. Такталбаган маалымат адамдарды туура эмес кадамдарга түртүп, түрбөлөңгө түшүрөт. Мисалы, ВИЧ инфекциясын таратып жаткан банандар бир жылдары кызуу талкууга алынган. Бирок өсүмдүктөн оору жугузган бир да адам катталбаган. Социалдык тармактардын ар бир колдонуучусу ар кандай маңыздагы видео, сүрөт же болбосо фейк маалыматтарды тарата алат. Алардын ар бирин көзөмөлдөп отуруу кыйын. Бирок чындыкка дал келбеген чагымчыл мүнөздөгү видеого коомчулук маани берип, кызуу талкууга алган учурлар көп эле болуп келет. Сиздер менен мен Манапова Шайкул болдум. Анда эмесе бүгүнкү темабыздын жыйынтыктоочу сөзү катары, эгерде сизге кандайдыр бир маалымат келбесин, ал маалыматтын чын экенине ишенбегенге чейин анализдеп, тактап, анан гана башка бир туугандарыбызга жиберүү. Сиздер менен көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.